Бакен Кытыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театры таанылгыс болуп өзгөрөт. Имарат 1951 жылы салынып, андан бери эч кандай капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргөн эмес. Биз турган бул бөлмө келечекте артисттердин эс алуучу жайы болот. Анын оң жана сол тарабында сахна жайгашкан. Ошондой эле бул жер мурда жөнөкөй эле ачык жер болчу. Учурда мындай терезелер орнотулуп, ошондой эле жылытуу системалары да коюлган. 95%-96% бүттү. Ошо залдын ушул жери калды. Аз жакта дагы майда чүйдө жумуштар калды. Кудай буйрса анан сырткы жумуштар калды. Биз келгенде бул жердин баары могу сахнанын орду бийигирээк болчу. Биз сахнаны бир 80 сантиметрге жакын ылдый чүрдүк. Бул болсо балкон болсо жок болчу. Зрительдерге удобство болсун деп 50 кишиге место болот да. Имарат маданий эстеликтер мурасындагы тизмеде болгондуктан сырткы келбетине өзгөртүү киргизилген эмес, кайрадан баштапкы калыбына келтирилген. Чатырынан тартып кирпичке чейин кырылып жасалды. Ал эми ичи театрга ылайыкташтырылып, реставрацияланды. Жалпы ремонтко 79 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Бул театр болгондуктан механикалык жабдуулар үчүн атайын өзүнчө тендер жарыялайбыз. Механик жабдууларды, жарык берүүчү каражаттарды, үн күчөтүүчү сахна кийимдери, мына ошолор бул өзүнчө этап менен өтөт. Азыр Кыргызстанда ошо механикалык жабдууларды жасай турган специалисттер жок, адистер жок экен. Тендерден аябай кыйналып атабыз. Жаш көрүүчүлөр театры менен катар былтыр Орус драм театры да ремонттолуп, учурда экинчи этабында жумуштар жүрүп жатат. Негизделген күндөн тарта өз имараты жок болуп келген Чүй облустук музыкалык драма театрына Октябрь кинотеатрынын имараты берилди. Улуттук Манас театры да ачылды. Мукаш Абдраев атындагы музыкалык орто мектеп-интернат оңдолуп, учурда жатаканасы курулуп жатат. Садыр Нуркожоевдун тапшырмасы менен жаңы имараттарды куруу. Өзүбүздө билесиздер, көйгөй болуп келген биздин искусство университетинин имараты жоктугунан, анын мурдагы тарыхый имаратын өзүнө берип, биздин ошол Молдобасанов атындагы консерваторияга жаңы имарат куруу, Заманбап Төлөмүшөкеев атындагы киностудияга павильон куруу, ошондой эле жаңы чоң театр, большой театр деп коебуз, жаңы театр салуу, учур 30 жылдан бери чечилбеген учур театрды салуу, университеттин ортосуна жаңы корпус салуу боюнча тапшырма берилип, 25-жылы ошолордун баардыгы ишке кирет. Заманбап шарттар түзүлүп, жаңыдан гана оңдолгон маданий жайларга келгендер көбөйүүдө. Алардын бири Кыргыз мамлекеттик цирки бир жумада 5 миллион сомдон ашык каражат тапкан. Ал эми Орус драм театрынын кичи залынан 16 миллион сомго чейин каражат түшкөн. Эки эле нерсени айтайын, бул Орус драм театры менен музейлердин ичинен Сулайман Тоо убагында 3 миллиондон 5 миллионго чейин таба турган болсо, 2 жарым 3 жылдын ичинде 20 миллион сомго чейин каражатта. Бул туура кызмат көрсөтүү, ошол эле иштерди туура жолго коюу менен өзгөчөлүктөр алып барды. Ал эми Орус драм театрдын имаратын оңдоп түзөп бүткүчөктү, мындайча айтканда чоң кичинекей эле кичи залы деп коет, кичи залы бүткөндө ошондон 16 миллион сомго чейин тапты. 30 миллион сомго чейин, ал эми быйыл залдары бүтсө 50 миллион сомго чейин табуу деп. Эми кыргыз кинолору да каражат табуунун булагына айланат. Быйыл 6 өлкөгө биринчи жолу кино прокат ачылат. Заманбап фильм жаратууга да шарт түзүлүп, быйыл 2 павильон курууга каражат бөлүндү. 2030-жылга чейин 30 өлкөгө кино экспортко чыгаруу пландалууда. Жалаң кино менен сериал, документальный фильмдерге 1,5 миллиард сом бөлүнүп атат да 25-жылга. Андан тышкары бизге ремонт жана модернизацияга 900 миллион сом бөлүнүп атат. Бул акчага биз жана кыргыз фильмдин комплексин заманбап модернизация кылып, ошол жака жаңы 2 павильонду куруп, ичинде жана LED экрандар менен, хромакей менен ушу заманбап кинолорду тартканга шарт түзүп атабыз. Акыркы жылдары маданият тармагы колго алынып, былтыр 8 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Ал эми президенттин фондунан 373 миллион сом колдоо көрсөтүлгөн. Ага 2023-жылы улантылып келе жаткан аспаптар боюнча техникалык базаны чыңдоо боюнча иш алып барылган. 2025-жылы 9 миллиард 201 миллион сомго биздин бюджетибиз бекитилди. Ошол 4,5 эсеге 24 жылдын ичинде 4,5 эсеге көбөйдү.
ар бир спорт тармагында дагы, жаштар тармагында дагы, кино тармагында дагы абдан өсүүлөр болуп жатат. Мисалы үчүн кино тармагын айта турган болсом, 21 жылы 33 миллион карала турган болсо, 25 жылы 950 миллион сом каралды. Мындайча айтканда 28 эсеге өстү. Спорт тарабы 4 эсеге өстү. Өткөн жылы Маданият министрлиги 240тан ашык иш-чара уюштурган. Бул жылы 100 комплекстүү иш-чараларды аткаруу бекитилди. Бул тууралуу министрликтин жылдык отчетунун жыйынында айтылды. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, жогорку кеңештин депутаттары, министрликтин түзүмүндөгү мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Анда жылдын мыкты 10 мекемеси сыйланды. Аларга 150 000 сомдон сертификат тапшырылды. Иният Эргешева, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек. Бұл көп